Bayamanды күтөбүз эми. Баяман келип калышы. О, мына келип калды. Сонун. Как раз убагында келди Баяман. Баямандын автобусуна чыктык. 68-маршрутта Баяман менен бир күрөк айланып келели. Тырнавский мото. Айдай берсин Баяман. Анан сүйлөшөбүз. Братиславадан салам барыңарга. Күн ысык. Телевизорлорду ачып салыптыр. Кондөрү жакшы иштебейт окшойт. Эскирээк автобус экен да бүгүн. 68-маршрут Аполло мосту аркылуу Дунайдын сол жээгинен оң жээге Петрижалка районуга жүрөт. Бүгүн Баяман 68-маршрутта. Бул көпүрөнү мост Аполло дейт. Жолдорду асфальтты кырып, жаңа асфальт төшөп аттар бул жагында. Altmış sekizдің конечный де 94'ün de конечный. Çoğu короткий автобустар. Астыдағы Ивеко итальянский выпуска. Арчағыдағы короткий Шкода Сорканын жаңа выпускасы. Экөө тең дизель. Баяман жөнөдү мына Кудай буйрса. Бисмилlah. Жакшы, күн ысык, Баяман. Ысык болот атат. Ысык болот. Кондөрүң дагы жакшы эле иштеп атыптыр. Сүйлөй берем, Баяман, каяктан сумкам, Ассаламу алейкум, Арматова. Ассаламу алейкум, общий, кандайсыздар? Биз өзү кичимекей Оштон. Ноокат. Ноокаттансың ба? Ноокат, Жаңы Базар деген айылда төрөлгөнбүз. Өзүбүз Бишкекте Сокулук район Нижний Чуйский айылындачы. Жаңы Базардансың бе? Ошо Жаңы Базардан өзүбүз Бишкекте чоңойгонбуз байке. Ошо Нижний Чуй айылында Манас аэропорт жакка караштуу. Ошо бул жакка Европага фурага тапшырганбыз, анан автобуска тапшырганбыз. Кайсы бирине чыкса кете беребиз дегенбиз. Фурага дагы автобус. Биринчи автобуска чыгып калды. Насып ошол жакта айдап калдык. Ошо. Кайсы агентство менен келгенсиң, Баяман? Биз тапшырганда Албан лидер деп Акбардыкы менен келген турбайсыңбы? Жакшы агентствода ишеничтүү бар экен. Акбар өзү дагы жакшы бала да. Мен мындай баа берем да. Ошол Акбар өзү жакшы тосуп алышты. Көчөдө калган жокпуз, кыйынчылык көргөн жокпуз. Кыйынчылык бир гана мындай узун автобус айдаган эмеспиз. Бир дагы. Өзүм вообще автобус айдаган эмесмин. Кыргызстанда дагы. Д категориясын алып туруп эле 10 күндөн келген бул жака. Вообще стаж жок, эч нерсе. Анан ошол айдаганда бир аз кыйналдык. Анан жолуна көнбөдүк бир аз. Жолдору мындай узкийраак экен. Анан бирок сөзүңдү алалжы, мына бизде жакшы жери биякта Д категория болсо эле гармошка бере берет. Ошондой стаж карабайт экен. Болбосо 10 күндүк стаж. Ошол. Эмне анан башында кыйынчылыктар болду, болгон жок. Жатакана тамак аштан болгон жок кыйынчылык. Акча жагынан кыйынчылык бир гана ошол бир аз айдай албай, көнбөй, анан жолдорун жаттай албай, адашып кетип, ыйлаган күндөр дагы болду отуруп. Эки жолду тосуп калып, эки жак пробка, гармошка бүтөлүп калса, блокировка болуп калат. Ошол. Азыр эми Братиславанын любой көчөсүн тутам да. Биз билесиз, Топроддун 3 колоннасы бар. Биз 3-үчүсүндөбүз Петрожалкада. Канча линия болсо бардыгын билем. 3-колоннанын бардык линиясын билем. Канча маршрут, где-то бир жалган айтпасам 50дөн көп ушундай. Жага жетти. Ошондо канча жыл болду келгениңе? Канча жолу отпускага барып келдиң? 1 ай 6 ай болуп калды. 6 ай, 1 жыл 6 айдын ичинде 4 жолу барып келдим. 4-5 жол. Анан неме?
Детский пособияны алдың бу, ошону айтчы. Алдым. Жакшы, 1 жылдык чогултуп бере турганы бар экен. 3600 алдым. 3600 ал айлыктан сырткары. Айлыктан. Чисти детский пособияң. Ооба. Анан берги 60 евролукка дагы тапшыргансың да. Тапшыргам, аны ай сайын алып атам. Ай сайын алып атасыңар. Ошол кантип келген жөнүндө маалымат айттың, эми жакшы биякта иштеп аткандарыбыз эми кандай дагы. Да айта берем билгендериңди, биякта жакшысы, жаманы дегенде жатакана. Жакшы жагы кандай экен? Бул жакта адамдык биринчи очередь адамды баалашат экен. Шашылбайт экен. Шашканды эч кимди көрбөдүм. Водительский солидарность кой беришет экен, бир эч бир сигнал укпайбыз, өзүңүз эле көрүп атасыз. Сигнал басышпайт. Сигнал бериш деген вообще жок. Жок экен, бул жакта. Ошол жагынан жеңил болду. Анан эмнеси дагы? Жөнөкөйлүк бул жакта, эч ким менен иши жок экен. Той топур жок бул жакта, эчке барасың келесиң. Акчаң топтолот. Акчаң топтолот экен. Дагы ушу береке, Алланын казынасы ушундай береке бере берет ого. Ошо Кудай буюрса бул жак жагып калды. Асфура тияк бияка чакырып атат, бирок бул жак жагып калган негиз максатында ошол жакта эле калып иштей эле атабыз. Көбүнчө акчанын баарын иштей албайбыз Нарматова. 5000 тапсаң деле иштетип коет экенсиң, 1,5 тапсаң деле жеткизсең болот экен. Ошо бул жакка берекесин берсин. Кудай буюрса. Ода күндүз иштейсиң, кечинде үйгө барасың, кечки ночтой иштесең, баары бир үйгө барасың, үйдө жатып эс аласың. Графиктер. График 4-2 график менен иштейбиз. А сеники 4-2, э? 4-2. 4 күн рано иштейбиз, обедке чейин. 4 күн обедтен иштейбиз, кечки саат 11:30-12ге чейин. Кээде полночак коюп койсо 1ге чейин иштейбиз. Бул автобустага закрепленныйбы? Жок, бул өзүң закрепленныйң башка. Закреплен автобустун бузу азыр, башка. Уктуңбу? Мына экинчи колоннага дагы 8 автобус келди. Келди. Дизелдеринен келди. Биринчи 8 автобус газ менен иштей турган келди эле. Кийин дагы кечээ күнү келиптир 8 автобус уже дизелдери. Гармошка бүт. Жаңы. Биринчи колоннага 28 автобус келдиби? 18 автобус келдиби? Ошо көп келди. Биринчи колоннага таза эле көп келди. Биринчи колонна балдары дагы айтып берет эми. Эми очередь силердики го. Августта келет деп атат 40 автобус. Жаңы автобустар. Келет. Мына жылдырып койдум. Сүйлөй берем ай. Анан Нарматова ошо сизге дагы ыраазычылык билдирип коеюн дедим. Алла разы болсун. Убактыңызды бөлүп, отпуска алып, өзүңүздүн ишиңиз менен эмес, ошо кыргыздардын жакшы жагын көрсөтүп, кыргыздарды таанытып, ушундай бир кызмат кылып жүрөсүз. Сизге рахмат. Менин подписчиктериме дагы бир каалооңду айтып койгон эми. Бардык ким көрүп аткан бул аксакалды көрүп аткандарга бардыгына рахмат. Барды ден соолукта болсун. Анан ким да подписка боло электер болсо, ошо аксакалга подписка таштап, ушундай бир патриот бизге бир Кудай берип койгон бул Европада. Ал бизге жакшы советтерин айтып, бизди жакшы жактарга үндөп турасыз. Рахмат сизге. Сөзсүз каттала кетиңиздер. Алла разы болсун. Рахмат. Негизи Словакия мамлекетине кантип келиш жолдорун көп сурайт. Видеонун акырында ишеничтүү агентстволордун телефон номерлерин чыгарып коебуз. Каналга катталып, лайктан басып тургула. Дагы бир жолу Братиславадан салам.